ооба жок өзүңүз эле айтып бериңиз. Ооба. Урматтуу айымдар, негизи албетте биз косметологияда профессионалдуу маскаларды колдонобуз, бирок ошол эле профессионалдуу маскаларды үй шартына жасап алсаңыздар болот. Мисалы биз Анна деген фирманын, израилдик фирманын алоэ деген маскасын колдонобуз. Бул тропикалык алоэ барбадос, бирок үйдөгү өсүп жаткан алоэден эле кадимкидей жалбырактарын кесип алып, өзгөчө бир 4-5 жыл болуп калган алоэнин жалбырактарын кесип алып, караңгы жерге, кесикке же кагазга ороп туруп коюп, муздаткычка койсоңуздар абдан жакшы болот. Анан 24 сааттан кийин алып чыгып, кырып колдонсоңуз болот. Мына дагы ушул маскадай эффект көрөсүздөр да. Азыр мен бизде жаткан кардарыбызды бетин жууп, ошол масканы коюп көрсөтүп берем. Маска абдан жеңил. Маска эмне кылат? Маска албетте бүт маскадай эле терини азыктандырат, терини нымдалыштырат. Маска коердун астында үй шартында болобу же косметологдо болобу бетти тазалаш керек. Анткени бетти тазалабай туруп масканы коюп койсо, маска жардам бермектигин тескерисинче терини бузуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бетте болгон макияжды жууп салып, самын менен жууган болбойт. Баарыбыз эле билебиз, самындын pH жана теринин pH туура келбейт. Терибиз кычкыл болуп туруш керек. Самын болсо бул щелочь, химиядан баарыбыз эле өткөнбүз. Анан ошол самын менен жууса бет кургайт, турулат, эрте картаят, бетте бактериялар көбөйөт. Ошон үчүн бетке арналган, жуунууга арналган атайын умывашкаларды колдонуш керек. Кандай суу менен жууш керек бетти? Бетти бөлмө температурасындагы суу менен жууш керек. Өтө ысык суу дагы болбойт. Өтө ысык суу терини шалбыратып коет, бучуңдарды бошотуп коет, терини эрте картайтат. Өтө муздак суу терини кургатып салат. Ошон үчүн бөлмө температурасындагы суу менен жуусаңар, кайнаган суу менен жуусаңар абдан жакшы болот. Сууда канчалык аз хлорка жанагындай териге жакпаган заттар азыраак болсо, ошончолук жакшы болот. Колдон келсе тундурма кылып койсоңор болот. Роза жалбырагынан, чөптөрдөн тундурма кылып жуусаңар абдан жакшы болот. Экинчи ирет маска коердун астына скраб колдонобуз. Мисалы биз энзимдик скрабтарды жакшы көрөбүз. Данектүү скрабтарды колдонбогонго аракет кылгыла. Анткени бетке негизи эле травма жасаган болбойт. Ар бир данектүү скраб бул травма. Скраб эмне кылат? Скраб теридеги жана жабышып калган эски клеткаларды, майларды турултуп, терини абдан жакшы тазалайт. Орусча айтканда окончательное очищение деп коебуз да. Сөзсүз түрдө маска жазаардын астына скрабты колдонсоңор болот. Үй шартында эгерде скраб жок болуп калса эмне кылабыз? Алма бул табигый скраб. Алманы жанагындай азыр превосход сорттору болот, аябай жакшы сортторун алып туруп, майдалап күнгө карасаңар, кадимкидей майда бир бөлүкчөлөр болот да алманынчы. Ошол кадимкидей эле скраб болот. Ошону алып колдонсоңор дагы алмада кычкылдар бар, жемиш кычкылдар бар. Ошол жемиш кычкылдары дагы терини жумшартып, турултуп, кадимкидей эле табигый үй шартындагы скраб болуп берет. Үйдө отурам, акчам жок, менде мүмкүнчүлүк жок деген айымдарга калоо болсо баары болот. Скрабты абдан жакшы жууп, тазалап салабыз дагы. Жакшы эле бересиң? Жууп, тазалап салабыз дагы. Мен азыр мындай көрсөтмө болгондуктан моюнду тийген жокмун. Үй шартында албетте кенен чечине алып, моюнду, колду дагы тазаласаңыздар болот. Анан мен жакшы көргөн масканы, же сиз жасап алган масканы монтип алып туруп эле колдонсок болот. Бул маска аябай терини нымдалыштырат. Мына азыр жайында жабыркаган, күндөн жабыркаган териге мындан өтөр жок. Алоэ деген азыр баарыбызга керек. Өзгөчө мына азыр күздөн кышка өтүп аткан мезгилде териге нымдуулук керек. Бул маска аябай терең нымдалыштырат, терини тынчтандырат жана бетинин калыбына келтирет. Мындай коюп туруп эле бир 20 мүнөткө коюп койсоңуздар, 20 мүнөттөн кийин жууп туруп, өзүңөрдүн териңерге карата кремди коюп койсоңуздар, бул масканы бир жумада бир 2-3 жолу жасасаңыздар болот, же бир курс менен жасасаңыздар болот. Күн алыс через день 10 жолу. Жыйынтыгы аябай сонун болот.